Салам бардыгыңыздарга. Көргөндөр эмес. Биз эфирдебиз. Саламатсыздарбы? Салам Жылдыз, кандайсың? Ссылкалар таратып койгула, Жылдыз. Экранды мындайынан коеюн. Салам бардыгыңыздарга, кандайсыздар? Сулуусуз деп уят кыласыңар. Группалардын бардыгын айтып койсоңуздар, кыздар, сиздерден сураныч. Кутмандуу кеч бардыгыңыздарга. Бир аз күтө турабыз. Эфирди баштадык, бирок көпчүлүк кирип алышсын, анан баштайбыз. Салам бардыгыңыздарга. Жакшы эле көрүнүп, жакшы эле угулуп жатамбы? Плюс басып коебуз, если жакшы көрүнүп, жакшы угулуп жаткан болсо. 8 адам. Кыздар аябай активдүү болуп күтүп отурушкан эле, айтып коюңуздар, сураныч. Умид эже, салам, кандайсыз? Бир аз контакттар көбөйүп алсын, бир аз күтө турабыз. Ага чейин сүйлөшүп туралы, ким кайсыл жерден мени угуп көрүп жатат. Ким кайсыл областтан, райондон, айылдан, республикадан, то есть Казакстандан дагы биздин партнерлорубуз бар. Алар дагы күтүп отурушкан, бирок азыр эфирде бир аз көрбөй жатамын. Жакшы, рахмат, жакшы. Санкт-Петербург шаарынан, молодец. Россияга салам. Да. Жакшы, Чолпон, рахмат, өзүң жакшысыңбы? Эфирди сактап коемун, эфирге кире электер убактым болбой калат, сактап коюң дегенинен сактап коебуз. Кийин дагы кайталап көрүп алсаңыздар болот. Так, убакыт бир аз азыраак, өзү 10 минут кечирээк баштадым. Аравандан салам. Аравандын менин лидерлерим Умид эже баштаган, менин топ лидерлерим Араванда. Салам, жаңы кошулгандар, кош келдиңиздер. Демек, эфирди, интервьюну баштасак. Оштон салам дейт. Мен дагы Ошто турамын. Кыздар, аудитория менен саламдашканча мен өзүмдү тааныштыра кетсем. Менин атым Чынара, 30 жаштамын. Биосик компаниясынын 2 ай аралыгында директор статусун ачкан. Ооба, ушул суроолорго бүгүн мен жооп беремин. Эжесиз эмнеге фаберликти таштап биосик менен иштеп атасыз дептир. Ушул боюнча дагы бүгүн мен жооп беремин. Аябай көп ушундай мага суроолор YouTube'да дагы, Instagram'да дагы, WhatsApp'та дагы мага ушул суроолор көп берилди. Баарына жазып үлгүрбөй жатамын, ошон үчүн бүгүн эфирге чыгып ушул суроолорго жооп берүүнү туура чечтим. Так, кыздар, биринчи эле кезекте азыркы биз жашап жаткан 21 кылым сетевойдун кылымы болуп кетти. Буну бардыгыңыздар билесиздер. Буга чейин мен 2 дипломум бар деп мактанып калайм. 2 дипломум бар. Анан мен мамлекеттик жумушта иштедим. Мамлекеттик жумушта адашпасам университетти бүткөндөн кийин 3 жыл, 4 жыл иштепмин. Стажым ошол 4 жыл. Турмушка чыгып алал болгондон кийин аял киши көбүнчөсү үйдө отуруп калабыз,
Мына ошол учурда бизге албетте акча керек. Биз аялдар акчаны жакшы көрөбүз, туурабы? Ошол учурда сизге күйөөңүздөн сурасаңыз канча сом берет, ашып барса 1000 сом берет. Кеңири иштетип жүр, чөнтөгүңө сал деп сиздерге канча сом берет? Күндө бери бербейт, туурабы? Ошон үчүн биз аялдар кошумча акчага муктажбыз да. Ата энебизден сурайын десек дагы кантип сурамак элек, 1 берет, 2 берет, кайра бербейт. Анан сиздер үйдө отуруп кантип иштеп акча тапсам болот деп ойлонуп каласыздар, мага окшоп. Үйдө отуруп аял киши бул аябай кыйын адамдар келебиз да. Колубуздан бардыгы келет. Бизде качан гана ушунчалык күчтүү эрк, кызыгуу, максат жана ишеним болгондо биз аялдар бардык нерсени кыла алат экенбиз да. Мен ошентип үйдө отуруп калып, онлайн система аркылуу кантип иштесе болот деп мен ошол сиздерге окшоп Instagram, Одноклассники чукуп отуруп, ушул сетевой бизнеске аралашып калдым. Сетевой бизнестин мага эмнеси жакты? Мамлекеттик жумушка караганда свободный график. Эч ким сиздерди андай кийинип кел дебейт, эч ким сиздерди мындай кийинип кел дебейт, эч ким сиздерди убагында эртең менен саат 8-ге ишке кел дебейт, туурабы? Туура. Эч ким сиздерди чектебейт, сен мынча сом айлыкка иштейсиң дебейт. Каалагандай суммадагы акчаны ушул сетевойдон алсаңыздар болот. Сетевой боюнча азыр көпчүлүгү лохотрон жок болбойт, акча тапса болбойт деп аябай көп мага окшоп негативдерди айтышат. Бирок өздөрү иштеп уже айлыкка чыккан адамдар жок, сетевой бул халал, сетевойдо акча көп деп айтышат. Мен дагы азыр биринчи ойман, экинчи ойма өтө баштадым. Себеби мен дагы сетевойдо иштеп жакшы эле айлыктарды алып койдум да. Айта кетсем, акыркы 6-7 айдын ичинде где-то 300 000 нары бери акча алып коюпмун да. Мамлекеттин ишинде 1 жыл, 2 жылда таба турган акча да бул. Так, кыздар, эми мен эмне үчүн Фаберлик компаниясынан BioC компаниясына өттүм. Фаберлик компаниясында мен жакшы эле иштедим. Фаберлик компаниясын мен эч качан жаман дебеймин. Фаберлик компаниясынын продукцияларын азырга чейин иштетемин жана Фаберлик компаниясын жакшы көрөмүн. Бирок биз структура түзөбүз, команда менен иштеп биз ушундай айлыктарга чыгабыз жана статустарга чыгабыз. Эң негизги биздин максатыбыз, бул сетевойге аралашкандардын максаты бул аркаңан лидер өстүрүп, аркаңан директор өстүрүү да. Мисалы үчүн, сиздер дыйканчылык кылып атканыңыздарда жердин бетинен эле бир жерди чапсаңыз тыйын чыкса, экинчи жер чапсаңыз тыйын чыкса, акча таап алсаңыз, бул сиздерге доход эмес да. Эгин эксеңиз, ошол жерден сонун болуп эгиниңиздер өсүп чыкканда, ошону көрүп сүйүнөсүздөр да сиздерчи. Мына ошол максатта мен BioC компаниясын изилдеп көрдүм да. Фаберлик компаниясында иштеп отуруп мен аркаман директор чыгарышым кыйыныраак болду. 8 жолу подтверждение кылып директор статусун жаптым дагы, премиясын алдым. Премиялар бул чындык. Ар бир сетевой маркетингде премиялары бар. Бул премияларга дагы жетүү үчүн албетте аракет керек. Фаберликке жазылып эле мен отуруп эле эч премияларын жөндөн-жөн компания мага берип койгон жок. Ал үчүн мен өтө аракет жасадым, командам менен иштедим, бир туугандарым менен иштедим. Бирок ушунчалык адамдарды кыйналып билет да, көпчүлүк айылда жашаган адамдар бар, башкасы бар. Даже өзү үчүн гана алып турганга дагы каражаты жетишпеген үй бүлөлөрдөн менин консультанттарым бар болчу, аларды көрүп ичим атышат эле да. Каталог сайын шак жапканга дагы кээде каражаты болбой калса мен кыжалат болуп кетет элем да. Мен шарактатып директорский айлыктарды алып атамын, бирок ошол байкуштар ошол жакта отуруп бал топтош үчүн акчаларды ар жактан алып бал жабып атат да. Эмичи
ичим тызылдайт эле ошол мезгилдечи. Бирок команда үчүн албетте алган айлыгыман отдельно командага бөлүп акцияларды уюштуруп турат болчумун. Ошондой болсо дагы Faberlic компаниясында лидер өстүрүү мен үчүн бир аз кыйыныраак болду. Анан ортодо бир аз келишпестиктер болуп, мен Biosi компаниясын полностью изучать этип түшүндүм. 1 ай 2 ай карадым. Көпчүлүк жерлерде Biosi болуп кетти. Анан мен интернеттен карап отуруп, анан бир чечимге келип, аркаман директорлорумду көп өстүрүү максатында ушул Biosi компаниясына өттүм. Айчырак, салам, кандайсың? Менин наставницам, менин сүйүктүү досум, менин жардамчым, менин колдоочум. Айчырак, салам. Мына жерде Жумамидин деп менин бир тууган эжем окшойт, Тазагүл эжем, жаным эжем. Так, ошентип мен азыр Biosi компаниясында иштеп жатам, кыздар. Мен компаниядан компанияга өтүп, эч бир компанияны жаман дегим келбейт, себеби ар бир компаниянын плюсу жана минусу болот, туурабы? Biosi компаниясы боюнча эми сөздү баштайбыз, кыздар. Biosi компаниясынын эмнесине кызыктым мен? Маркетинг планына кызыктым. Маркетинг план вообще шикарный, кыздар. Маркетинг план деген эмне деп азыр жаңы кошулган адамдар сурашы мүмкүн. Маркетинг план бул акча. Кантип акча аласың? Мына ушул маркетинг план деп айтылат да. Сага кандай акча келип атат жана сен кандай иш кылсаң, сага ошол акча бөлүнөт. Мына ушуну окутуучу бул маркетинг план. Biosi компаниясында өзүң жалгыз келдиңби, аркаңан адам жазсаң, жазбасаң, уже сен айлыкка чыктың да. Айлыкка чыктың эсеп. Бая айтып өткөнүмдөй, аркасынан шаг үзүлдү, каталогдо бал жаппай калды, анысына карабастан Biosi компаниясы баарына бирдей белек берип турат да. Бул жерде эч мен кыжаалат боло албадым, себеби 1 айда заказ жазып, кийинкисинде жазбай калса дагы ошол консультантыма компания сонун белектерди берип атат да. Анан жапкан өзү үчүн эле айына алып тура турган базардагы нерселерди Biosi'ден алган үчүн компания сразу аркасынан адам жазса, жазбаса аларга акча берип атат да. Акча берип атат. Бул менин жүрөгүмө көгөн жок, себеби ар кимдин өзүнө жараша компания аз-аздан болсо дагы айлык бөлүп атат. Демек, бул эмнени түшүндүрөт? Бул Biosi компаниясында өтө чоң шикарный акча бар дегени да. Анан да эфирди сактап коем, Акмарал, кыжаалат болбо. Жаркын, салам. Салам Чынар эже дейт. Салам баардыгыңыздарга дагы бир жолу кечигип киргендер. Жумамидин менин жаным эжем окшойт. Менин супер колдоочум. Так, кайрадан темага кайтсак, мына ошентип эч качан өкүнбөйсүздөр, мага окшоп. Эми фишкаларым боюнча айта кетсем, мен Faberlic компаниясында иштеп жатканымдагы бардык командамды Biosi'ге өткөргөн жокмун. Себеби Faberlic компаниясына өзү үчүн алып жүргөндөр дагы бар да. Канча сумма менен дагы кирбейт бул жерге. Мисалы үчүн эсептеп чыктым, мен Biosi'ге дагы пап этип эле өтүп кетей калган жокмун да. Эсептеп чыктым, суммарно эсептесеңиздер болот. Мисалы үчүн ар бир үйдө сөзсүз түрдө мила иштетилет, мила иштетилет. Миланы сиз орто эсеп менен базардан 55 сомдук феял иштетесиздер. Феял иштетесиздер, мына ошолорду сиздер 4кө бөлөсүздөр. 1 айда бир жолу Biosi компаниясында каталог чабылат. Анан шампунду иштетесиздер, туурабы? Туш, помада, лак, чач боек, атрупа баардыгын иштетип отуруп, салам Ризат Орлихан, Казакстандан салам дейт. Ошентип отуруп сиздер эсептесеңиздер, айына 4000–5000 сомдук расход кылышка туура келет. Сиздер бирок муну эсептебейсиздер дагы, ошону Biosi компаниясына киргизет деп койсок, 3000 сом менен кирет экен депчи. Жок, андай эмес, кыздар. Сиздер бизнес баштайм десеңиздер, сөзсүз түрдө бир аз акча киргизишке туура келет. Жөнөкөй эле бир магазин ачсаңыздар дагы 20 000 жетпейт, 30 000 бир аз азыраак, 40 000, 50 000 менен какой-то бир кичинекей бир магазинде алып иштетсек дагы бизге ошол суммадагы акча керек болот да.
Мына ошондой эле Биоси компаниясына анчалык акча киргизбедик. Болгону өзүм үчүн керектүү болгон заттарды мен аны YouTube каналыма киргизгенмин. 100 балл жабуу үчүн мен эмнелерди алам? YouTube каналыма Чынара Журабова деп кирсеңиздер болот. Ал жерде мен Фаберликте дагы, Биосиде дагы иштеп жүргөн баардык видеолорум бар. Көрүп подписаться болсоңуздар болот. Так. Мына ошентип Биоси компаниясында мен кайрадан башкадан команда түзгөн аракет жасадым. Командамда менин жакын досум, аяшкам Жылдыз бар. Жылдыз буйруса менин келечектеги директорум. Анан менеджер Биоси деп азыр мына жерде Айкан кирди. Айкан дагы аябай активистка кыз. Кыздар билесиздерби, ар бир адамда төрөлгөндө ар бир адам лидер болуп төрөлөт. Ар бир адамды Аллахым лидер кылып төрөлтөт дагы жаратат. Ал өзүн курчап турган чөйрөгө карап же лидерлик сапаттарын андан ары өстүрөт, же болбосо чөйрөгө каратып лидерлик сапаттары төмөн болуп, униженияда жашап, мындай өзүн басмырланган чөйрөдө жашап, ошентип наразы болуп, ушинтип бир эле бизнесте эмес, жашоодо дагы өзүн аркага алып кете турган даражага келип калат экен да. Бул менен мен эмне демекчимин? Урматтуу менин подписчиктерим, урматтуу менин коллегаларым. Өзүңүздөргө ишениңиздер жана аракет жасаңыздар. Бизнесте ийгиликке жетем десеңиз, анын эки гана сыры бар. Бул башташ керек. Биринчиси бул башташ керек. Анан экинчиси иштеп аягына чыгарыш керек. Туурабы? Туура айтып атамбы? Баштадык, дальше улантыш керек. Баштап, Фаберликте болобу, Биосиде болобу, Арфлеймде болобу, кайсы компанияга болсо дагы кирдиңиз дагы, баштадыңыз, болду. Өзүңүз үчүн бир аз алып койдуңуз, болду. Болбойт экен, жок, мен 5000 сом киргизсем дагы көтөрүлгөн жокмун, 5 адам киргизсем дагы көтөрүлгөн жокмун дейсиздер да. Бул сиздер ийгиликтин экинчи тепкичин аткарган жоксуздар. Мына ошон үчүн ийгиликке жете албадыңыздар да. Ошондуктан кыздар, ийгиликке жетүүнүн негизги сыры бул ийгиликтүүлөр менен көбүрөөк мамиледе болуу. Анан сиз өзүңүздөр наставнигиңиздер болот, спонсоруңуздар. Мына ошолор менен тынбай сүйлөшүш керек да. Тынбай сүйлөшүш керек. Наставниктин биринчи сизди жумушка чакырып атканда, сизге аябай көп убактын бөлөт. Сизге ушунчалык убактын бөлөт, шуну өстүрүп кетсем, шуну лидер кылсам депчи. Ошол учурда сиздер какой-то өзүңүздөрдө крестик коесуздар дагы, наставниктен кача баштайсыздар да. Дагы айтат азыр мына мага, дагы азыр бизнести айтат, мен муну каалабайм, чыдабайм дейсиздер дагы, отказ кыла баштайсыздар дагы, кой шунун дагы көңүлү калбасын деп заказ жазып коюп, анан уже бир аз убакыт өткөндөн кийин бизнести түшүнүп баштаганда, анан наставниктерди кууй баштайбыз да. Наставникти кууй баштаганда уже наставниктин дагы командасы чоң, ал ошол командасы менен алек боло берет дагы, сизге бир аз убакыты жетпей калышы мүмкүн. Бул учурда дагы токтобош керек. Наставник менен тынбай байланышкан сайын мотивация көтөрүлөт да. Бул мисалы үчүн хоть новичок болобу, хоть бриллиант болобу, хоть жөнөкөй директор болобу, баардыгынын тең бир күнү эмес бир күнү мотивациясы түшөт. Адамдын эч качан эмоциональный графиги бирдей темпте болбойт да. Бул кийинки сабактарда бул эмоциональный график деген эмне, ушул тууралуу айтып беремин. Ушул эмоциональный график эч качан бирдей болбойт. Андыктан эч нерсеге карабаңыздар, тегеректи караңыздар, айланаңыздарды караңыздар. Сиздер эмне үчүн жашап атасыздар? Сиздер көнүмдүк жашооңуздардан рахат алып жашап атасыздарбы? Чөнтөгүңүздөрдү караңыздар, чөнтөгүңүздөрдө сиздерге ылайык акча барбы? Ал акчалар сизге жетеби? Мына ошолорду карап туруп, сиз чечим чыгарыңыз. Сиз качан гана өзүңүз какой-то бир белгилүү бир максатты ойлонмоюн сайын сиздерге мына мээңиздер план түзүп бербейт. Андыктан сиздерге айтарым, отуруңуздар, кааласаңыздар душ, принимать этиңиздер.
Скидкада. Чынара Биоси баарыга бирдей скидкада. Ооба, Биоси компаниясынын эң сонун фишкасы бул скидка. Базарга барганда эч ким сизге скидка кылып бербейт. Башка фирмаларда 20%, 30% менен бербейт. 33% скидка менен Биоси компаниясына регистрация болуп алсаңыздар болот. Так, кыздар, анан директор статусуна кантип чыкса болот? Ушул боюнча айтып берсем, Сиздер компанияга жазылдыңыздар, жазылып, баягы мен айткан боюнча өзүңүздөрдүн дальше планыңыздарды койдуңуздар, баштадыңыздар, дальше аягына чыгарыш керек. Аягына чыгарыш үчүн сиздерде белгилүү бир план болуш керек. Мына ошол боюнча кетип атасыздар. Сиздер эми дальше эмне кылыш керек? Компанияда айлыкка чыгам десеңиз, команда түзүш керек. Команда түзгөндө көпчүлүк айтат, мен адам жаза албайм, адамдарды каяктан табам, адамдарды кантип жазмак элем деп. Ошол боюнча айта кетсем, өзүмдүн фишкаларымды. Так, кыздар, сиздер жашап атасыздар чөлдө эмес, туурабы? Токойдо эмес, деңизде эмес. Сиздер жер планетасында жашап атасыздар дагы, сиздерди курчап турган досторуңуздар бар. Албетте бир туугандарыбыз бар, эже сиңдилерибиз бар, классташтарыбыз бар, группалаштарыбыз бар, аяшкаларыбыз бар, туурабы, коллегаларыбыз бар, жөнөкөй тааныштарыбыз бар. Мына ошол тааныштарыбыз дагы сөзсүз түрдө жуунат, сөзсүз түрдө чачын жууйт, тишин жууйт, өзүн жууйт, туурабы? Ошол эле продукцияларды Биоси компаниясынан алсак кандай плюсу бар, жана базардан алсак кандай плюсу бар, жана минусу бар. Мына ошол нерсени эле туура түшүндүрсөк, баардык адамдар өзүнүн ден соолугу үчүн сөзсүз түрдө Биоси компаниясына катталат. Туурабы? Аял киши белектерди жакшы көрөт. Биоси компаниясында толгон токой белектери көп. 6 айга чейин сонун бизге подаркаларды берип турат, ай сайын белектердин топтомун. Мына ошол белектерди сизге базарда берип атабы? Жок, бербей атат. Базарда эч качан сизге белек бербейт. Берсе, может, постоянно 10 жылдык клиент болсоңуз, ар дайым келип атасың деп туруп, может, бир помада, редко, бул дагы редко, может, дагы бир нерсе берип коеттур. Бирок Биоси компаниясынчалык сиздерди подаркалар менен камсыздабайт, туурабы? Жылдыз салам. Суроолоруңуздар болсо жаза бериңиздер. Жазсаңыздар болот. Мен окуганча мен эфирди алып барып атамын. Көзүм түшүп, уже суроолорго жооп бере турган суроолорго жооп берип кетип атамын. Өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды айтсаңыздар болот. Бул жерде аудиториядагылар дагы окуп кайрадан өзүнүн ала албаган суроолоруна жоопторду алып калышы мүмкүн. Мына ошентип сиздер командага чакырдыңыздар да. Командага чакырдыңыздар, алар дагы өздөрү үчүн эле алып атат. Анын да таанышы бар, анын да таанышы бар. Мен адам каттай албай атам, мен адам жаза албай атам, мага ким катталмак эле десеңиздер, эч ким катталбайт. Сиздер уже 3 ветка түзүп алдыңыздар, болду. Адам катташтын кереги жок. Сизге өз тааныштарыңыз келе баштайт. Келе баштаганда 3 веткаңыздын биринин артынан бирин жазып бересиз. Анда дагы баарына тапыратып жазбайсыз. Анда дагы сизге окшоп көтөрүлөм, иштейм дегендердин аркасынан ашып барса 9%ке чыкканга чейин жардам беришиңиздер керек. Бул дагы бир фишка. Эгерде сиздер директор статусун ачам десеңиздер, ушул 3 ветка менен иштесеңиздер, биринчи кезекте ушул жакшы. Себеби, эгерде сиздер баардыгын өзүңүздүн ромашка жасап, баардыгын өзүңүзгө каттап алсаңыз, сиз белгилүү 1-2 ай директор статусунда жүрүшүңүз мүмкүн, бирок аларга сиздин фокусуңуз, энергияңыз кетет дагы, сиз бир аз кыйналып каласыз дагы, директор статусун жабыш дагы сизге кыйын болуп калат. Андыктан биз айтабыз, бизде кыргыздарда макал бар, бирөө баардыгы үчүн, баардыгы бирөө үчүн деп. Биз директорлор аркабыздан директор чыгаруу үчүн аларга жардамдашабыз, жана алар бизди өстүрүү үчүн алар бизге жардамдашат да.
ар бир жерде иштегенде биринчи менимче бул адамгерчиликтүүлүк да. Адамгерчилиги бийик адам эч качан башкаларга жамандык кыла албайт да. Айрыкча командасын ойлогон адам эч качан жамандык кыла албайт. Мисалы үчүн биздин наставницабыз азыр мына жерде эмеге кирбептир. Асем Өмүрбаева боюнча айта кетсем, биздин наставницабыз Казакстанда Асем Өмүрбаева бизди бул экинчи линиям, бул 10-чу линиям дебей бирдей карап бизди ошол системага түшүрүп койду. Мына ошол Асем Өмүрбаеванын түзгөн системасы боюнча кетип атабыз. Так кыздар, дальше дагы кызыктырган суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Кызык, иштеген кызык. Эң кызыгы үйдө отурасыз. Азыр мен дагы үйүмдө отурамын. Ысык. Командам менен каалагандай иштешип атамын. Ушундай кызык бизнеске баардыгыңыздарды чакырып кетемин. Туура түшүнгөн адам сразу жазылып, сразу иштейт. Ал эми отургандар отура берет, Ал үчүн албетте биринчи биз настроюбузду оңдошубуз керек. Кудайыман суранышыбыз керек, жолум ачкын деп, Базаргүл, салам, кандайсың? Так. Гуляйка Бёси, кандайсыздар дейт, салам. Вот сонун суроо болду, Айчурок. Биздин продукциянын кандай артыкчылыктары бар, кыздар? Мен азыр бул суроолорго да жооп беремин. Биздин компаниянын артыкчылыгы бир эле Фаберлик менен салыштырбайын, бир эле Oriflame сеттегилер менен салыштырбайын дагы, базардагы продукциялар менен салыштырып берейин. Себеби биздикилер көпчүлүк арзан нерсеге умтулабыз да. Так, кыздар, биздин продукциялардын эң негизги өзгөчөлүгү бул химикаты жок. Химикат жок. Биздин ден соолугубуз үчүн эң керектүү бизге ушул химикаттар го. ГМОсу жок продукцияларында. Жей турган кашалары бар бизде азыр. Мюсли, батончики, шоколаддар бар. Булардын составында ГМО жок. Биз иштетип аткан косметикалардын составын буга чейин окуп көргөн болсоңуздар же окуй элек болсоңуздар окуп көрүңүздөр. Парабен, силикон, нефтепроизводный ушундай нерселер толтура да. Какой-то бир процент кошулат. Себеби продукция ачылгандан кийин дальше срок годности өтүп кетпеш үчүн, өзүнүн структурасын кармаш үчүн парабендерди сөзсүз кошот. Бирок биздин компаниянын бардык продукцияларында no парабен, no силикон деген обязательно жазуусу болот. Бизди кызыктырганы мына ушул, кыздар. Бир дагы химикаты жок. Ден соолугубуз үчүн зыяны жок нерселерди иштетип отуруп эле өзүбүздүн бизнесибизди курган бул өтө сонун, кыздар. Көп деле акча киргизбейсиз. И так базардан аласыз ошол нерселерди. Ошону эле Бёсиден алсаңыз сиздин ишиңиз жүрүшкөнү мына ушул. Так, дальше бул жерде дагы бир почему зарплата разделяется на всю команду. Бул ушундай, биздин система мына ушундай. Анан мисалы үчүн директорго бөлүнөт да айлыкчы, директорго бөлүнөт айлык. Анан директордон дальше аркасындагыларга бөлүнөт. Себеби ар ким өзүнүн иштегенине жараша алат. Бардык зарплатаны директор алып алса, анда анын аркасындагыларга эмне кылат? Аркасындагыларга дагы бере берсе, анда компания банкрот болбойбу? Ар ким иштеген жумушуна жараша алат. Директор статусун мынча балл менен ашты. Мисалы үчүн Бёс компаниясына 5000 балл жаптың, сен уже директорсуң да. Сен аны кантип жаптың? Лично өзүң жапсаң ошол баллды, сага компания кыргыз акчасына мисалы үчүн 30 000 сом бөлүп берет да.
Аны сен лично өзүң жаппайсың да, сенин аркаңан бир досуң 5000 сомдук жабат, өзүңүн жеңең 3000 сомдук жабат, өзүңүн подружкаң 1000 сомдук жабат, дагы бир досуң 10 000 сомдук жабат. Аларга акча кактан келет? Алар дагы өзүнүн жапкан балына карата өзүнүн айлыктарын алат. Бул жердеги ошол суроо боюнча мен YouTube каналыма киргизгенмин. Маркетинг план боюнча маркетинг план 1 деп издесеңиздер, ушул башталгыч жаңы катталган компанияга катталгандар үчүн видео киргизгенмин. Маркетинг план Кыргызстан депчи, Кыргызстан деп. Ошону көрсөңүздөр болот. Сумка люкс уж присоединиться. Кызыл Каядан салам. Айгулей ханым, салам. Салам, кандайсыз? Биздин сетевойдун эң артыкчылыгы, кыздар, үйдө отуруп эле сонун досторду арттырасыздар, сонун тааныштарды арттырасыздар. Мисалы үчүн мен бул жерде Казакстанда менин жакын партнерлорум, көңүлдөш жакын адамдарым болот деп эч качан ойлогон эмесмин. Аллахым тааныштырды. Ошолор менен менин какой-то бир связда болушум үчүн ушул Биосик компаниясына может жолуктургандыр. Буюрса саякаттарды дагы чогуу саякаттайбыз. Биздин келечек алдыда, себеби мен ишенем, себеби Биосик компаниясы Кыргызстанга мына келгенине 1 жылга дагы жеткен жок да. 1 жылга дагы жеткен жок, бирок ошончолук дүркүрөп мына өсүүдө. Себеби адамдар азыр химикаттан качып, таза продуктыларга өтө баштады. Кыргызстанда Биосик компаниясы эмки жылы ушул маалда Кудай кааласа склад ачылып, кадимкидей директорлорубуз көбөйүп, статустарыбыз өсөт. Буга мен сөзсүз ишенем, себеби Биосиктин келечеги алдыда. Холодный контакт менен өстүңүзбү же жалаң тааныштар? Мен холодный контакт менен өскөн жокмун. Меники баардыгы тааныштарымын тааныштары. Мен веткаларымда өзүмдүн эжем бар. Андан кийин өзүмдүн досум бар, досумдун досу бар. Анан досумдун эжеси бар. Алар менен дагы сүйлөшүп уже жакын болуп кеткенмин. Холодный контакт кылсаңыздар, холодный контакттын түрлөрү көп, кыздар. Холодный контакт боюнча дагы мен бир күнү отдельно бир күн сабак өтүп беремин, алдын ала. Азыр айта кетсем, холодный контакт деген эмне, кыздар? Бул тааныбаган эле башка эле бир адамдарга сунуш айтуу. Кантип айтасыздар? Биз аялдар мисалы үчүн базарга баратып, может маршруткага чыктык, может таксиге чыктык, жөн кетпестен жаныбыздагы менен сүйлөшүп кетишибиз керек. Сүйлөшүп кетип, сурайбыз. Атыңыз ким? Эмне жумуш кыласыз? Кайсыл жерден кийинесиз? Же болбосо себинип алган парфюму жакшынакай болсо, кандай парфюм иштетесиз? Боенуп алса, кандай косметика иштетесиз деп сурап отуруп, ал үчүн өзүңүз пример болушуңуз керек да. Мисалы үчүн кечиресиздер, катуу тийсе, жүдөп алган болсоңуздар, мисалы үчүн сиздер айтсаңыздар, сиздерге келбейт адамдарчы. Себеби өзүңүздү биринчи реклама кылышыңыз керек. Базарга барсаң дагы, мисалы үчүн тооктун жумурткасын көбүрөөк адамдар сурашабы же индушканынбы? Тооктукун сурайт, себеби тоок уже товарга жакын какылыктап өзүн реклама кылат да, а индушка унчукпайт. Ошого окшоп биринчи кезекте сиздер өзүңүздөрдү реклама кылышыңыздар керек, кыздар. Өзүңүздөр качан продукциялар боюнча толук үйрөнүп, өзүңүздөр иштетип көргөндөн кийин андан коркпой башка бирөөлөргө айтсаңыздар, алар дагы сиздерди көрүп туруп, значит бул мурдагы адам эмес, бул деп, может сизди мурдатан таанып жүргөн болсо, бул өзгөрүптүр, чото бир нерсеси бар деп, анан өздөрү сизге кызыкчудай болуш керек да. Кыздар, изденем десеңиздер, мен өсөм десеңиздер, Аллахым өзү сиздерге жол ачат. Каерде болбоңуздар, Аллахым ушунчалык сиздерди ал кулум десе ажап эмес дейт го. Ошого окшоп өсөм десеңиздер, эч нерсе сиздерге карабайт да. Эч нерсеге карабай, Аллахым сиздерге жол ачат.
€1000 жөнүндө азыр €1000 эмес, €2000 премия болуп калды. Жаңы кошулган директорлор өзүнүн 23% статусун ачса жана командасын 3 айда ушунчалык резкий темп менен өстүрө берсе, компания карап отурбай 3 айда €1000 премия берет. Дагы иштей берсеңиз 3 айдан кийин мына сага дагы деп дагы €1000 премия берет. Эгерде дагы аркаңыздан дагы директорлоруңузду өстүрүп, эки директоруңуздарды бап этип чыгарсаңыздар, сиздерге уже компания золотой директор дейт дагы сиздерге алган €2000 кошуп туруп дагы €2000, €4000 премия берет. Кыздар, €1000 бул өтө тамаша нерсе да. €1000 бул где-то 80 000 сом. Кыздар, мамлекеттин ишинде иштесеңиздер 80 000 сом сиздерге бир жылдык иш да, бир жылдык иш. Эртең мененден кечке чейин байланасыздар. Ал эми бир аз эле убактыңызды бөлүп 3 ай ушул биосиде иштеп койсоңуз бүттү уже. €1000 бул башталышы, €1000 башталышы. Себеби аркаңыздан директор канча көп чыкса, ошончо көп премия аласыз. Башка компанияларга окшоп жарымын албайсыздар. Мисалы үчүн директор чыгарсаңыз, сиздин аркаңыздагы 100 000 алса, сиз 50 000 албайсыз дагы. Ал €1000 премия алса, сиз дагы €1000 премия аласыз. Мына ушундай. Дагы кайсы суроолор боюнча жооп алгыңыздар келип жатат? Саякатка барабыз, Кудай кааласа. Саякатка барамын десеңиздер, барасыздар. Барабыз, Кудай буйруса. Жакында жаңы жылда, то есть саякаттар боюнча айтсам, кыздар, Биоси компаниясында жылына бир жолу саякат эмес. Только бриллиантовый директорун ачкандан кийин же болбосо золотой директор статусун ачкандан кийин компания тарабынан бесплатно саякатка барат деген нерсе жок. Биздин Биоси компаниясында директор статусун ачтыңызбы, дальше сиз иштеп атасызбы, командаңыз өсүп атабы, бир жылда 4 жолу саякатка барганга сизде мүмкүнчүлүк туулат. Булардын бардыгы компаниянын эсебинен. Андыктан жөн иштебестен директор болуңуздар. Эң кеминде директор статусун ачышыбыз керек. Андан кийин дальше командабыздан директорлорду өстүрүп, өзүбүздүн статусубузду көтөрүшүбүз керек. Кыздар, эгерде сиздер ушунчалык Биоси компаниясынын мүмкүнчүлүктөрүн билген болгонуңуздарда жана ал нерсени башка бирөөгө уктура алганыңыздарда, анда биздин жер планетасындагы адамдар байып эле жатып калмак да. Азыр менде ушунчалык оюмда ой көп, айтуу үчүн бир аз убакыт дагы жетпей калат деп ойлоп жатамын. Мындан кийин Кудай буйруса, ар бир чыккан директорлоруман интервью алып үлгүрбөй турган күндөр келет. Себеби ушул айдын аягында эле буйруса дагы директорлорубуз чыгат деп ишенемин. Сиздин спонсоруңуз ким дейт? Айдай Жекшеналиева Биоси дейт. Менин спонсорум Айчурок Абдыкадырова жана биздин вышестоящий наставницабыз Асем Өмүрбаева. Алпейим, салам. Алпейим дагы менин сонун лидерим. Унчукпастан жүрүп аябай сонун иштейт. Молодец, Алпейим. Гүлүк ат кийин чуркайт дейтпи? Ошого окшоп Алпейим Кудай кааласа аз калды, 5 минут уже директорум. Биздин жумуш баштаганыбызга эч канча убакыт болгон жок. Болгону 3 ай бүттү. Кудай буйруса, биздин келечегибиз алдыда. Так ошол, кыздар. Так, кайсы суроолорго жооп бербей калдым. Туура, Айчурок Сандугаш Садыкова айткандай, биздин продукция алтынга тең дейт. Туура, натуралдуу нерсеге эмне жетсин, кыздар? Эң главный бизде бул ден соолук. Ден соолугубуз жакшы болсо, бардыгы жакшы болот. Учурдан пайдаланып,
баардык менин подписчиктериме, баардык менин командама акциялар боюнча айткым келип жатат. Кыздар, акциялар боюнча түшүндүңүздөр, азыр жаңы жылдык акциялар аябай көп болуп атат биздин компаниябызда. Эгерде сиздер базардан алып аткан продукцияны ушул Biosik компаниясынан эгерде 3000 сомдук ала турган болсоңуз, анда компания сизге кошумча 500 рубль акча берип атат. Жана сизди сразу 3%ке чыгарып, сизге 33% скидка менен алууга мүмкүндүк берип атат. Андан тышкары сизге бесплатный парфюм подаркага берип атат. Андан тышкары эң сонун оригиналдуу батончиктерди белекке берип атат. Ар бир 4 күн, 5 күндө, ашып барса 7 күндө сиздерге комплимент деп компания отдельно белек берип атат. Активдүү иштеген консультанттарга ар ай сайын набор белек берип атат. Бул эң жакшы нерсе го. Эң жакшы нерсе. Кантип 2 айда директор болдуңар? Кантип 2 айда директор болгонум боюнча жогоруда айта кеттим. Жаңы кошулган окшойсуңар, дагы айта кетейин. Команда түзүп, команда менен иштешип отуруп, ал боюнча дагы бир аз токтолуп өтүп кете берейин. 2 айда директор статусун ачуу үчүн албетте өзүмдө ишеним болду жана спонсорлорумдан колдоо болду. Жана күчтүү командаман ушунчалык көп лидерлер чыга баштады. Себеби Biosik компаниясы жаңы компания болгондуктан азыр Инстаграмда, Одноклассникиде, бардык сайттарда популярдуу болуп кетип, адамдар өздөрү эле жазылып атышат. Себеби ар бир нерсенин башында болгону жакшы го. Компания жаңы, биз дагы жаңы компанияга биринчи болуп жазылып атабыз жана ал боюнча көбүрөөк маалыматтарды алып, башкаларга көбүрөөк айтып атабыз. Жана бизге дагы катталуучулар көп болуп атат. Алар менен күнү түнү тынбай иштешип отуруп, буйруса азыр директор ачуу үчүн дагы оңой сонун шанстар болуп атат. Дальше мына жерде 5000 балл 6 ай бою жапсак 1000 евро эмес беле? Өзгөрдүбү же кошулдубу? Өзгөрдү. Эгерде 5000 балл 6 ай бою эмес, 3 ай бою жапса 1000 евро премия берет. Эгерде групповой объем 3 айдын ичинде 25000 баллга жетсе. Дальше 1000 евро премия 6 жолу подтверждение кылгандан кийин берилет. Кыздар, сиздер Biosik компаниясында иштеп жаткан болсоңуздар, кайсы парфюмду жакшы көрөсүздөр? Кийинки менин директорлорума бере турган суроолорум интервьюда ушул болот. Biosik компаниясынын кайсы парфюму сизге көбүрөөк жакты деген суроону беремин. Ошого даяр туруңуздар. Бүгүн мен айта кете турганым бул ким табат? Кайсыл парфюм? Бул Biosik компаниясынын парфюму, французская компания. Esprit деген аябай сонун. Мага жыты өтө жагат, себеби азыркы учурда мына холодный запахтарга кирет. Мен парфюмдар боюнча дагы бир күнү сонун сабак өтүп беремин. Өзүңүзгө керек болгон парфюмду кантип тандашыңыз керек, мына ушул тууралуу айтып бермекчимин. Азыр мен сиздерге айта турганым ушул парфюм. Esprit аябай сонун, жыты дагы мага аябай жагат. Жататпай турган запах деп жыттап эле отургум келе берет. Сиздерге да жакса керек. Азыр бул мага ар ай сайын мен продажага жакшымын. Анан 300, кээде 300дөн ашык балл жабамын. Бул учурда ушул парфюмду эле алам. 50% скидка менен алса болот. Мүмкүнчүлүк, эгерде канчалык көп балл жасасаңыз, 150 баллдан көп балл жасалса, каалаган бир продукцияны 50% скидкадан алса болот. Мен ошондо көбүнчөсү ушул парфюмду аламын. Себеби бунун клиенттери дагы көп жана жадатпай турган сонун запах. Сиздерге дагы сунуштаймын. Аябай сонун, Азыр артикулун айта кетсем, түбүндө майда жазууларда көрүнбөй калыптыр. Так. Действительно жакшы көрүнбөй атат. Мен азыр киргизип коемун.
Асем эже, салам. Асем эже, кандайсыз? Артикулун чын эле таппай жатамын. Адаштырып атамынбы же? Кыздар, дагы бир нерсени айта кетейин. Азыр бизге сонун акция жарыялап койду компания планшет деп. Эгерде сиздер мага ошо продажага жакшы болсоңуздар, сиздерге да сунуштаймын. 250 баллдан 4 ай бою жапсаңыздар, компания сиздерге бекерге белек кылып планшетти подарка кылат. Бул өтө сонун нерсе, туурабы? Базардан дагы айына 10 000 сомдук товар алсаңыздар дагы эч ким сиздерге белек бербейт. Туурабы? Ошондуктан сиздерге айтарым, сиз ар бир таанышыңызга туура информация бергениңизде гана сиз өсө аласыз. Туура айтасыз, 6102 мен что-то бул эски парфюмум экен, аркасында жазуусун дагы өчүрүп алыпмын. Ошондо кийинки ай сен миңе ала аласыңбы дейт. Ооба, Кудай кааласа алабыз. Бардыгыңыздар алсаңыздар болот. Планшетти дагы алсаңыздар болот. Туурабы? Дагы суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот, кыздар. Убакыт ажыратып сиздерге жооп берип коеюн. Не болду, балам? Дверь закрой. Так, кыздар, эгерде бүгүнкү интервьюдан өзүңүздаргө керек болгон информацияларды ала алган болсоңуздар, мен только курсант боломун. Өзүмүн фишкаларым менен бөлүшүп, сиздерге өзүм жардам тийген болсо, анда мен только сиздерди 23 группасында күтүп каламын. Буйруса, тез прямой эфирге чыгып, өзүбүздүн директорлордон интервью алып калабыз. Жылдыз, сен даярданып тур, айдын аягында жаңы жылда буйруса сенен алабыз. Жылдыз баштап берет. Бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, урматтуу, менин сүйүктүү бизнес партнерлорум. Эфир аягында сиздерге чын дилден бир каалоолорду айткым келип отурат, урматтуу бизнес партнерлор. Сиздерди ушул жашап турган күнүңүздөр дагы сүйүнтүп атса керек, мисалы үчүн. Ушунчалык мен жашоого ыраазымын да, кыздар. Ушунчалык жашоого келгениме ыраазымын. Ушунчалык деним соо болуп туруп, Аллахым берип аткан, мага деген берип аткан нерселерине сүйүнөм да. Дальше андан ары ошол Аллахым берген мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, мисалы мээм иштейт, көзүм көрөт, Кудайга шүгүр, колу бутум иштейт. Мына ушуларым соо болуп туруп, мен дальше өспөй койсом, бул Аллага дагы туура келбейт да. Аллахым берип турган нерселерди, мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланыш керек. Кыздар, сиздер бизнес баштадыңыздарбы? Дальше отурбаңыздар. Дальше кыймылдай берсеңиздер, ое берсеңиздер, сөзсүз түрдө сиздерде результат болот да. Кудай кааласа, сиздердин бардыгыңыздар азыр эфирде отургандар бардыгыңыздар директор болосуздар. Себеби сиздер дагы азыр ушул эфирде өзүмө керектүү бир нерсе ала аламын деп келип отурасыздар. Ошондуктан сиздерге дагы ишенемин. Кыздар, убакыттан туура пайдаланайлы. Убакыт өтө берет, эч качан убакыт артка кетпейт, только алдыга кетет. Ошондуктан ар бир мүнөттү баалай билели. Командабыз менен ынтымактуу иштешели. Бардыгыбыз бул келип кетчү өмүрдө бир гана ушул иш эмес, мамилебиз менен дагы бири-бирибиздин жүрөгүбүздө калат экенбиз да. Ошондуктан ортобуздагы жылуу мамилелер эч качан өлбөсүн. Дальше биздин ынтымактуу командабыз өсө берсин.
буйруса саякаттарда чогуу бололу, жакшы жакшы статустарга көтөрүлөлү жана бири бирибизди куттуктап только курсанчылыкта жүргөн күндөргө Аллахым насип кылсын. Кийинки эфирлерде жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.